Кыргызстандын бир нече аймактарына, анын ичинде Ош, Бишкек шаарларына киргизилген өзгөчө абал режими узартылды. 9 часов стояли. Москвада коронавирусту жуктургандар 13 миңден ашты. Орусия баш калаасында ооруканалар толуп калганы кабарланууда. Коронавирус аба ырайынан көз каранды болбошу мүмкүн. Стэнфорд университетинин жугуштуу оорулар боюнча эксперти Дэвид Релмандын пикири ушундай. Саламатсызбы, ушул жана башка темаларга бүгүн Азаттыкта кеңири кайрылабыз. Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларына, Ноокат, Кара Суу, Сузак райондоруна киргизилген өзгөчө абал апрелдин соңуна чейин узартылды. Ошондой эле Нарын шаарына жана Ат Башы районуна дагы 15 апрелден тартып өзгөчө абал киргизилди. Бул тууралуу жарлыкка мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков 14 апрелде кол коюп, жогорку кеңешке жөнөттү. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстанда коронавирус 430 адамдан табылды. Алардын 5-өө Нарын шаарында, 19-у Ат Башыда. Саламаттык сактоо министрлиги илдеттин күчөшүүнүн туу чокусуна жете турган мөөнөтү 20-24 апрель деп божомолдоп жатат. Демейде күнү-түнү кыймыл токтогон Нью-Йорктун көчөлөрү дээрлик ээринсирип турат. Бирин-серин гана адамдар жана автоунаалар көрүнгөнү болбосо, жым-жыртыкты көбүрөөк тез жардам унааларынын добушу гана бузуп жаткандай. 8 миллиондон ашык адам жашаган бул шаарда эле 107 миңдей киши COVID-19 чалдыкты. 7300дөн ашыгы өпкөнү сезгенкен бул илдеттен көз жумду. Жалпысынан Кошмо Штаттарда 590 миңге чукул адам коронавирусту жугузуп алса, 23 миңден ашууну жашоо менен кош айтышты. Коронавируска байланыштуу киргизилген чектөөлөрдөн улам соңку 3 жуманын ичинде АКШда 17 миллиондон ашуун адам ишсиз калды. Президент Дональд Трамп 13 апрелдин кечиндеги маалымат жыйынында ишкерчиликти аксаткан экономикалык чектөөлөрдүн бир бөлүгү жакын арада алынышы мүмкүндүгүн билдирди. Мен өзүмдүн командам жана алдыңкы эксперттер менен көптөгөн кеңешмелерди өткөрүп келдим. Өлкөнү ачуу боюнча планды иштеп чыгып калдык. Балким пландалгандан эрте болуп калат деп үмүттөнөбүз. Президент Трамптын администрациясы айрым чектөөлөр 1-майдан тартып алынышы мүмкүн экенин билдирди. Илдеттин жайылышы басыңдап бараткан айрым Европа өлкөлөрү да чектөөлөрдү четинен ала башташты. 170 миңден ашуун жараны вируска чалдыккан Испанияда курулуш жана өндүрүш тармагында иштегендердин бир бөлүгү ишке кайтууда. Австрияда 14 апрелден тартып буюм тайым саткан чакан дүкөндөр, айыл чарбага керектүү каражаттарды саткан борборлор иштей баштады. Бул өлкөдө 14 миңден ашуун адамдан коронавирус табылган. Бирок вирусту жугузуп алгандар саны боюнча дүйнөдө 4-сапта сапта турган Франция тескерисинче карантинди 11 майга чейин узартты. Үмүт пайда болгонун айтканым чын, бирок бүт элек. Франциянын региондорунда ооруканалар бейтаптарга шыкалган. Франциянын бардык аймактарында система чыңалган абалда иштеп жатат. Эпидемия көзөмөлгө алына элек. Андыктан эрежелерди сактоону уланта беришибиз зарыл. Коронавирус 20 миңден ашуун жарандын өмүрүн алган Италияда бүткүл өлкө боюнча карантинди 3 майга чейин узартууну чечти. Бирок 14 апрелден тартып китеп дүкөндөрү жана кир жуучу жайлар сыяктуу чектелүү сандагы айрым бизнестер иштөөгө уруксат алышты. Ал эми өпкөнү сезгенкен коронавирустун жаңы түрү А деп катталган Кытайдын өзүндө дүйшөмбү күнү бир дагы адамдан илдет табылган жок. Андан бир күн мурда Бейжин чет өлкөдөн келген 100дөн ашуун кишиде вирус аныкталганын билдирген. Дүйшөмбү күнү Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вирус тез жайларын белгилеп, карантин чараларын эрте токтотуунун кесепети оор болорун эскерткен. Кубат Касымбеков, Азаттык. Только что сдали больную. 9 часов стояли. Тез жардам кызматкери ооруканага бейтапты өткөрүп берүү үчүн 9 саат кезекте турганын айтып жаткан бул видео дем алыш күнү интернетте таркаган. Анда Москванын четиндеги Химки шаарында федералдык клиниканын оозунда 70 тез жардам унаалары тыгында турганын көрүүгө болот. Это просто Ал эми 10 апрелде тартылган видеодо тез жардам унаалары Москвадагы номер 3 оорукананын жанында узак кезекте турушат. Согуш ардагерлеринин бул ооруканасында коронавируска чалдыккандар үчүн стационар апрелдин башында ачылган. Өткөн жумада пневмония менен федералдык илимий клиникалык борборго түшкөн Елена Алихашкина тез жардам чакырып ооруканага 7 саатта жеткирилгенин айтат.
Вызвали скорую в пятницу в 17. Биз тез жардамды жума күнү кечки 5тен кийин чакырганбыз. Тез жардам 3,5 саатта, кечки 9даран келди. Унаага отурганда доктур мени кайсы ооруканага алып барышты такташ үчүн 40 мүнөттөй телефондо турду. Кийин биз Ореховый бульвардагы ооруканага бардык. Ал жерде дагы 30дай тез жардам унаасы тыгында экен. Биз 2 саат ошол жерде турдук. Интернетке чыгып жаткан видеолор чын. Жума күнү кечинде мен жаткан ооруканага эле 70 адамды алып келишти. Сказали это на 1,5 часа, это было 2 часа времени. Дүйшөмбүдө эйлene жаткан оорукана толуп калганын айтып, бейтаптарды кабыл алууну токтоткон. Тез жардам кызматында иштеген Евгения Комарова шаардагы ооруканалар жетишпей, бейтаптарды Москвадан облуска ташып жатышканын белгилейт. Москвадагы ооруканалар желимден жасалган эмес да. Дем алышта адамдарды Москва облусунун ооруканаларына чыгара баштадык. Коронавирусту жуктургандарды 70 чакырым алыстыктагы ооруканаларга чейин алып барып жатабыз. Облус деле ооруп жатат. Мен өзүм облуста иштейм. Ал эми Вешники районундагы номер 15 ооруканадагы доктор Ирина Шейк 1300 орундук бейтапканада 1,5 миңден ашуун адам жатканын айтат. Там уже 1500 на сегодняшний день с небольшим. То есть 1500 коек, они все... Ал жакта 1,5 миңден ашуун бейтап бар. Баары пневмония менен. Жаткыраарга орун жок. Мен бейшембиден жумага караган түн иштегем. Ооруканаларга адамдарды бош орундарга карап алып келишет. Биз тез жардамга 180дей орун бар деп кабарласак, ошол түнү 303 кишини алып келишти. Кошумча орундук даярдап, палаталарды кеңейттик. Аларды жаткыруунун айласын издедик. Которым нужен был дополнительно еще кислород. И я так понимаю, что вот эти 303 часть пошла именно в это отделение. Москвада дарыгерлер менен тез жардам кызматы мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде иштеп жатышканын мэрдин орун басары Анастасия Ракова да белгилеген. Мэрия мурдатан шаардык ооруканаларда 20 миң орундук дайындалганын, эми дагы 4 ооруканада стационарлар жайгаштырыла баштаганын маалымдады. Өткөн жумада Москва мэри Сергей Собянин шаарда жеке автоунаада же коомдук транспортто жүрүүгө өткөрмө режимин киргизип, керек болсо Москваны жабууга да даярдыгын айткан. 14 апрелге карата коронавирус Москвада 13 миң адамда аныкталды. Орусияда илдетке чалдыккандардын саны 21 миңден ашты. 1,5 миң адам оорудан айыгып, 170 өлүм катталды. Орусияда коронавируска чалдыккан кыргызстандыктар тууралуу кабарлар расмий тастыктала элек. Орусияда 750 миңден ашуун кыргызстандык мигрант бар. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары. Сиз бүгүн Азаттыкта жаңылыктар түрмөгүн көрүп жатасыз. Эми башка жаңылыктарга кыскача кайрылсак. Эл аралык валюта кору 25 жакыр өлкөнүн карыз маселесине көмөктөшөт. Чечим экономикасы чабал мамлекеттердин коронавируска каршы күрөштөгү түйшүгүн жеңилдетүү максатында кабыл алынды. Уюмдун башкаруучу директору Кристалина Георгиеванын маалыматы боюнча, мындай өлкөлөрдүн алгачкы тобу соңку 6 айдын ичинде эл аралык валюта корунан бересесин тейлегенге грант алат. Алардын катарында Тажикстан, Ауганстан, Йемен жана Африка менен Азиядагы бир катар өлкөлөр бар. Георгиева билдиргенде, кордун апааттын кесепетин жоюу программасынын алкагында $500 миллион каралган жана фонд бул багыттагы каражатты $1,4 миллиард жеткирүүнү көздөп жатат. Буга чейин эл аралык валюта кору Кыргызстанга $120,9 миллион жеңилдетилген насыя берүүнү бекиткен. Украинадагы Чернобыль атомдук электр станциясынын аймагында токойдо чыккан өрт 10 күндөн бери уланып жатат. Өрт 1986 жылкы апааттан кийин ээн калган Припять шаарына жана андан 2 чакырым алыс жердеги радиоактивдүү калдыктар сакталган жерге жакындап калганын жергиликтүү экологдор кабарлашты. Бир апта ичинде жалын 3000 гектардай аянтты каптады. Аймакта радиациянын деңгээли жогорулады. 86 жылы Чернобыльдагы атомдук станцияда жарылуу болгон. СССР жетекчилиги бул каргашада 31 киши өлгөнүн билдирген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча анда 9000дей киши каза тапкан. Түндүк Корея 14 апрелде бир нече канаттуу ракета учурганын Сеул билдирди. Маалыматка ылайык, ракеталар Жапония менен Корей жарым аралынын ортосундагы деңизге түшкөн. Ракеталар өлкө чыгышындагы Кангвон провинциясынан учурулган. Дүйнөдө коронавирус пандемиясы башталгандан бери Пхеньян бир нече ракеталык сыноо өткөрдү. Март айында учурулган ракета Токиодон анча алыс эмес жерге кулаган. Расмий маалымат боюнча Түндүк Кореяда коронавирус жугузуп алгандар жок, бирок көптөр Ким Чен Ындын мындай маалыматтарына ишенишпейт.
Коронавирус аба ырайынан көз каранды болбошу мүмкүн. Мындай кооптонуусу менен Рейтер агенттигине Стэнфорд университетинин жугуштуу оорулар боюнча эксперти Дэвид Релман бөлүштү. Илим пост күн ысыса коронавирустун жайылышы басаңдайт деген божомолдорго өтө ишенбей турууга жана колдон келишинче гигиеналык эрежелерди сактоону уланта берүүгө чакырды. Ал мисал катары Кошмо Штаттардын ысык деп саналган Жаңы Орлеан шаарын келтирди. Кала жайгашкан Луизиана штатында учурда 21 000 киши коронавируска кабылган. Релмандын айтымында бул жаңы вирус болгондуктан анын аба ырайына кандайча көз каранды экенин иликтөөгө дагы убакыт керек. Коронавирус өзгөчө жашы өтүп калгандар үчүн кооптуу болгондуктан дүйнө жүзү боюнча улгайган адамдар үйлөрүнөн чыкпай отурууга аргасыз болуп жатышат. Мындай жагдай жалгыз жашаган кары картаңдар үчүн психологиялык жактан дагы кыйын болууда. Кыйын кезеңде аларды колдоо максатында Вашингтондо онлайн бий сабактары башталды. Аны шаардагы испан тилдүү улгайган адамдарга көмөк көрсөтүп келген борбор уюштуруп жатат. Эгер улгайган адамдар кыймылдап, активдүү болушса, физикалык саламаттыгы да дурус болот. Бий көнүгүүлөрүнөн тышкары сабактарда кантип туура тамактанып, кантип эс алуу тууралуу кеп кеңеш берилет. Борбордун жетекчилигинин айтымында, алар жакындары алыста жашаган же жалгыз жашаган, аз камсыздалган кары картаңдарга жардам беришет. Сиз Азаттыктын жаңылыктар түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Аны Элиза Кененбаева жана Улан Асаналиев даярдадык. Окуялардын өнүгүшүн сайтыбыздан окуп туруңуз. Дареге Азаттык _org. Саламатта калыңыз.